Баланын саламаттыгы туура тамактануусунан көз каранды. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү ашканада сырдашуу көрсөтүүбүздө биз бүгүн Нарын шаарындагы номер 18 Агдил балдар бакчасынын ашканасындабыз. Ал эми дал ушул бала бакчанын бөбөктөрү кандай тамактанышат, туура тамактануу дегеле кандай берилиши керек? Мына ушул суроолорума номер 18 Агдил балдар бакчасынын жетекчиси Ырыскүл Мухаммеди кызы жооп берет. Саламатсызбы? Биз бүгүн мына балдардын туура тамактануусу жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Анан ошол сиздин бала бакчадагы азыктар, балдардын өсүп өнүгүүсүнө балдардын туура тамактануусу сөзсүз көз каранды. Андыктан ушул боюнча бизге кененирээк маалымат берсеңиз. Эң жакшы. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин бөбөктөр, саламатсыздарбы биздин көрүүчүлөр, урматтуу биздин ата-энелер. Эми айта кетсек, бала бакча бул бала тарбиялана турчу жер. Ошондой эле ошол тарбияны, окуу тарбия иштерин кандай кылып алып барыш керек, ошонун ичинен дагы балдардын өзүнүн өсүп өнүгүүсүнө эң негизгиси ушул туура тамактанууга көз каранды да. Анан бул биздин бала бакча 5 күндүк бала бакча, 9,5-10 сааттык бала бакча. Анан ушу 9,5-10 сааттыкта 3 маал тамак берилет. Эртең мененки тамактануу, түшкү тамактануу, анан шашке тамактануу деп ошондо полдник. Ошондой эле 25% бала үйдөн тамактанат. Кечки тамактануу үйдөн жүргүзүлөт да. Эми айта кетсек, биздин бала бакчада биринчиден болгондо эле келечек аш тизмек түзүлөт. Ал деген 1 айдан 2 жолу түзүлүш керек. Ошондо биз келечекти билип турушубуз керек да. Эмне азыктарды беребиз, эмне тамакты беребиз. Анан ошондо да ошо тамактануунун рационун түзүп атканда бир азык түлүк бирине дал келишеби, өзүнүн ошол курамы менен дал келишеби, өзүнүн ушул макро-микроэлементтери менен дал келишеби, ошонун баарын карап туруп, андан кийин ошо келечек аш тизмек түзүлөт. Келечек аш тизмек түзүп алгандан кийин күнүмдүк аш тизмек түзүлөт. Күнүмдүк аш тизмекте медайым, анан дагы жакшы билими болуш керек. Ушул тамактануу боюнча да жакшы билими болуш керек. Ошол жерден жанагы биз айтабыз, туура курамын кармап кетиш керек да. Ошо жана соотношение белок, жир, углевод дегенден туура курамын кармаганда 1-1-4 деп коебуз. Ошондо белок 1, жир 1 болуш керек дагы, майы. Андан кийин углеводду ал 4 эсе көп болуш керек. Ошонун курамын туура камтып кетүү бул өтө зарыл да. Анан эми айта кетсек, биздин бала бакчада эртең мененки биз эмени басымды белокко басым кылабыз. Белокко басым кылгандын эң бир негизгиси бала эртең менен сабакка катышат. Ошондо жана оюн аркылуу сабактар болот, дене тарбиясы болот. Ошо дагы мейсим менен сабактар, мисалы айтсак деле ошол математика, конструкциялоо, сабат сабагы, кеп байланыш сабактарынын баары киргенде, бала ошол энергиянын баарын ошол мейсим менен энергияны коротуу жагы ошол тараптан болуп калат да. Бардык эле ата-энелер эртең менен жумушка шашып, балдарын ушу бала бакчага таштап, анан менюда эмне бар экенин, ошо бакчада балдар кандай тамактанышат жана аларда кандай витаминдер камтылган бул тамактарда, ошолорго токтоло кетсеңиз. Ооба, туура айтасыз. Бала бакчага эртең менен баланы тургузуп, анан алып келип, анан ошондой эртең мененки тамактануу бала бакчадан жүргүзүлөт да. Көпчүлүк ата-эне ошентип эле бала бакчадан эртең мененки тамактан жүргүзүлөт деп бизге гана алып келип беришет. Ошондо биз мынакей канча жылдан бери иштеп жүрөбүз. Биз ата-энелерге иш-чараларды ошо туура тамактануу боюнча бала бакчадагы туура тамактануу уюштурууда жакшы маалымат бергенге аракет кылабыз да. Эртең мененки тамактануу ошол белокту камтыш керек деп. Анан бала бакчадан ошо бизде маалымат бар, өзүбүздүн ар бир тайпада WhatsApp группаларыбыз бар. Эртең мененки түшкү, шашке тамакта бала эмнени жеп атат, биз ошону сүрөт катары, видео катары болгондун баарын күнүгө тартып, аш тизмектин болушунча маалыматтуу кылып туруп, анан ата-энелердин WhatsApp группасына кетирип турабыз. Андан тышкары дагы биздин ошо бала бакчада маалыматтуу өзүнүн бурчтары бар туура тамактануу боюнча. Ошол жерге күнүгө бала эмне жеп атканын баарын аш тизмектер жазылып турат. 10 күндүк аш тизмек дагы жазылып турат. Анан айта кетсек, эртең менен балдар деген ошол жана өзүнүн өсүп өнүгүүсүнө
жараша белок көп камтылган азык-түлүктү жеш керек. Анан аларга биз ошо сүт азыктарын киргизебиз. Булар ушул белок камтылат. Сүт азыктарынан ушунда айта кетсек, бул 3-2% сүт болуш керек да. Майлуулугу 3-2 болуш керек да. Эртең менен ушул бул белоктун курамына кирет, сүт азыктарынан кирет, сүт азыктары, каймак кирет, бул деген сметана 15%дан болуш керек. Мындан ылдый да болгонго болбойт, өйдө да болгонго болбойт да. Баланын жаш өзгөчөлүгүнө жараша каймак, андан тышкары бизде быштак. Быштакта биздики же шоколад менен, же болбосо изюм менен, ушундай тегил кургатылган жемиштер менен аралашкан быштак. Ушунун баарын өзүнүн норма менен бизде 201 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 201 токтомдо нак белгиленген. Ар бир бала ушу бала бакчада өзүнүн нормасы бар да. Негизи эле бала бакчада эмес, 3 жаштан 6 жашка чейинки баланын өзүнүн так туура нормалары көрсөтүлгөн да. Андан тышкары бөдөнөнүн жумурткасы дагы аябай пайдалуу. Баланын өзүнүн өсүп өнүгүүсүнө, ошондагы мээсинин ушул өсүп мээсинин кайра иштешине дагы ушул кальций катары ушул бөдөнөнүн жумурткасы эң пайдалуу да. Бөдөнөнүн жумурткасынын эң бир айырмачылыгы тооктун жумурткасынан айырмачылыгы бул бөдөнөнүн жумурткасында 4 эсе көп кальций болот, 4 эсе көп белок болот да. Ошон үчүн биз эртең мененки бере турчу тамактанууда ушу бөдөнөнүн жумурткасын мисалга алсак 3,5 жаштан 5ке чейинки балдарга 2ден беребиз. Ал эми наристе тайпадагы балдарга 1ден жумуртканы беребиз да. Бул тооктун жумурткасындагы белокту жакшы камтыйт. Мындан биз көбүнчөсү түшкү тамактанууга, экинчи тамакка тооктун жумурткасын беребиз. Эртең мененки тамактанууга дагы сыр көрсөтүлгөн. Мында да белок бар. Бул дагы ошо белоктун курамына кирет. Сырды дагы өзүнүн балага тийиштүү нормасы менен беребиз. Алмаларды, алмуруттарды, ушулардын баарын биз шашке тамакка бергенге аракет кылабыз да. Анын үчүн бул деген витаминдүү, баланын энергиясына, өзүнүн өсүп өнүгүүсүнө пайдасын эң чоң тийгизет да. Бул алмада биз аябай тигил басым кылабыз. Алмага бала деген бир күндөгү өзүнүн килокалориясында, мисалы алсак деле, ошол 3 жашка чейинки бала бир күндүк килокалориясы 1200 килокалорияны алып жеш керек да. Анан бала бакчада 75%ке баланын тамактануусу камтылгандан кийин бала бакчадан 900 миң килокалорияны алып кетиш керек бала бакчадан. Ал эми бакча тайпасындагы балдар бир күндө 1800 килокалорияны алыш керек да. Бала бакчадан 1,5-1600 килокалорияны алып кетет да. Ошондо биз килокалория менен санап чыкканда да бир күндөгү баланын рациону 3 жашка чейинки баланыкы бир даана алманы жесе, ал эми бакча тайпадагы балдар бир күндө 2 алманы жеш керек да. Мунун курамында темир бар, витамин С бар, витамин К бар, витамин П бар да. Анан муну дагы биз баягы нак мындай сыртын арчыбай өзүн толук бергенге аракет кылабыз да. Бул алмурут да биздин бала бакчанын рационунда каралган. Ошондо биз алма менен бири-бирин алмаштырып, алмурутка да басым кылабыз. Алмуруттун составында бул жерде ошо фруктоза көбүрөөк да. Алмурутту бала бир күндө бир эле алмуруту жегенде ошондо өзүн мындай сиңимдүүлүгү да жакшы, анан өзүн ток кармап жүрөт алмурутчу. Мунун составында дагы ошол эле витамин С бар, ошол эле витамин П бар, витамин В1 бар, В6 бар алмуруттун составында. Анан негизи бул алмурутка да жакшы басым кылышыбыз керек да. Негизи жашылча жемиштерден, ошол ашкөктөрдөн деле жашыл өңдүү жашылча жемишке басым кылыш керек да. Алмурут рациондо сөзсүз түрдө болуш керек. Ашкабакты колдонобуз. Ашкабакты биз компотко салабыз. Ошондой эле боткоонун курамында ашкабак, же болбосо ошо сабиз, ошо же кургатылган жер жемиш, ошо деле алма, ошо деле кызылча
сөзсүз түрдө болуш керек. Ал үчүн боткону жасагандан кийин эгерде биз ушу жашылча жемиштерди кошпой койсок, өзүнүн пайдалуулугу жана сиңимдүүлүгү төмөнүрөөк болуп калат да. Бул ашкабакты биз бала бакчага кабыл алаарда кашкарский сорт деп кабыл алабыз. Ал үчүн кашкарский сорттун өзүнүн ашкабагынын ошол түрдүү ашкабактын ичинде жанагы ичиндеги сары катмары көбүрөөк болот бул жерде. 80% бул жерде ушул кашкарский сортто көбүрөөк болот да. Мисал алсак, биз деле ушул жергиликтүү өзүбүздүн беркиндей сорт эгерде ашкабакты алып калгыдай болсок, анын ичинде чачысы көп болот дагы, анан семечкасы көбүрөөк болуп калат да. Бул кашкарскийде болсо жана өзүнүн ичиндеги катмары менен мунун пайдалуулугу витамин К да көп, калий да көп, мында фтор, фосфор да көп да. Анан биз муну эмеге дагы, компотко дагы салып беребиз, кайра дагы боткого да салып беребиз. Бардык эле азыктарды биз багы үйдө деле колдонобуз, бирок мынчалык витаминге бай экенин айрымдарыбыз билбесек деле керек. Айтсаңыз, мына ушул жакта мен ит мурунду көрүп турам. Ушул ит мурунду бала бакчада эмнеге колдоносуздар? Эң жакшы. Ит мурундун пайдалуулугу өтө чоң. Ит мурундагы витамин Цнын көптүгү карагаттан 12 эсе, лимондон 25 эсе көп болот. Бул ит мурундагы витамин Цнын көптүүлүгү. Бул витамин Цнын 576 витамин С өзүн камтыйт бул ит мурун. Биз муну ушул бала бакчада жана бизде 3-чү тамак аш С витаминизация болуш керек деген өзүбүздө ушундай талап бар. Анан ошондо ушул компотко ит мурунду кошуп беребиз. Мунун дагы өзүнүн нормасы бар. Мындан да көп кошконго да болбойт. Ар бир баланын өзүнө каралган нормасы менен гана кошуп беребиз да. Ит мурунду биз ушул рациондо айрыкча ушул жаз анан кыш мезгилдери кошконго аракет кылабыз. Бирок биз ушул басым кылып атабыз. Анын үчүн азыр бизде балдардын арасында жугуштуу оорулар көп, балдардын жанагы ылсас тумоолору көп. Анан ушул ит мурунду өзүнүн өлчөмү менен 9 ай кошконго аракет кылабыз ушуну. Андан тышкарыда бул өрүк, кара өрүктү дагы биз боткого да кошуп беребиз. Муну деген кайнатып ийбешибиз керек. Ботко качан гана уже даяр болуп калгандан кийин муну ушул жанагы мясорубкага өткөрүп туруп, анан өзүнүн нормасы менен ошо боткого кошуп анан балдарга беребиз да. Ошондо гана ошо ботко өзүнүн сиңимдүүлүгү, анан пайдалуулугу болот да. Бул болсо биздин ашкөктөр. Ашкөккө биз өзгөчө басым кылышыбыз керек. Ашкөктөрдүн өңү жашыл, анан бул ушул даярдаларда эле гана биринчи тамак, экинчи тамак, ошонун баарына ушул ашкөктөрдү кандай десек, свежимить. Анан бул жыл сайын бизде кыштыр, жайдыр, жазында, күзүндө ушул бала бакчанын өзүнүн рационунда ушул ашкөктөр пайдаланылат. Биз буларды да кайра сактаарда дагы газетага же болбосо ошол тигилемеге кагазга ороп туруп, анан морозилникке сактап алабыз да. Ошондой эле биздин сактай турчу эң чоң сактай турчубуз ушул болгар калемпирин дагы сактап алабыз муну. Бул болгар калемпиринин дагы балага өтө пайдалуулугу бар. Бул жерден дагы витамин ПП бар, витамин С бар чоң өлчөмдө, витамин С, А бар, анан В1, В6 бар да. Курамында эң чоң, анан магний да бар. Бул эмеде калемпирде дагы. Анан биздин өзүбүздүн жанагы мен жогоруда айтып кетпедимби? Кыргыз Республикасынын 201-чи токтомдо нак жазылып турат да. Бизге ошо мурч тигил эмет бөгөт коюлган, мурчка, кара мурч, кызыл калемпирге, уксуска, ушунун баарына деген бөгөт коюлган. Бирок биз ушул баланын өзүнүн тамак ашы жеп аткан, ушу даярдалган тамак ашы мүнөздүү болсун деп, ошондой бир жумшак болсун деп, анын баары ушул тигил кенже курактагы балдарды сиңимдүү болсун деп, анан витаминдери туура кетсин деп, могу калемпирди биз тамакка даярдалган убакта гана кошуп беребиз. Бала бакчалардан биз уйдун этин пайдаланабыз. Уйдун этинен дагы биздин талаптар, бул бала бакчанын талабы, ошо деле жанагы жогоруда айтып кеткен токтомдун талабынын негизинде уйдун эти анан биринчи категорияда эт деп пайдаланабыз да. Анан алганда дагы
бул тендер аркылуу өтөт. Алганда сөзсүз түрдө ветеринардык справкасы болуш керек. Анан ошол уйдун союлган ошол биз тендерден өткөзүп аткандагы документинде нак тастыкталган жана QR коду болуш керек да. Анан этти свежий виде гана алабыз, анан бул өзүнүн нормасы бар. Бул эт дагы белоктун составына кирет да. Бул күнүмдүк рациондо эт камтылыш керек өзү. Антпесе биз бодомалдын алгандын бирден бир себеби биз ошол Нарын областында жана климаттык шартыбыз биздики өзгөчө болгондуктан биздин өзүбүздүн балдардын арасында деле ошол тигил ошо калктын арасында жанагы железодефицитная анемия көбүрөөк да, ошо басым кылат да. Ошон үчүн ошонун бодомалдын этин качан гана биз кайнатып, жакшы бышырып, өзүнүн технологиясын кармап бергенден кийин гана жанагы железа бар болот курамында, анан ошонун сорпосу баланын өзүнүн организмине өсүп келаткан балдардын организмине өтө пайдалуу да. Ошон үчүн биз басымды ошо уйдун этине басым кылабыз. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, биз эртең мененки баланын тамактануусундагы пайдалуу азыктар туурасында сүйлөштүк. Эми биздин бала бакчадагы түшкү тамактанууга эмнелер камтылышы керек жана ушул дан өсүмдүктөрү балага эмнеси менен пайдалуу? Баса белгилеп кетишибиз керек. Ушул биз дагы негизи ошо байкайбыз. 6 дем алыш күндөрү ушу балдардын тамактануусу үйдөн туура эмес жүргүзүлүп атканын, ушу тамактануу кандайдыр бир себептер менен ушу туура болбой аткандачы. Бирок мен дагы ушул азыркы убакыт менен пайдаланып, мен ата энелерге да кайрылып кетким келип атат. Ушу балдарга берерде ушу жаңы жазылган тамакты бериш керек. Ошондой эле бир канча бир эми интернет деген аябай көп да, маалымат деген көп. Ата энелер өздөрүнө билимдүү болуш керек да. Анан ошондо балдарга берип атканда дагы ушул витаминдин курамын карап, кайсы витамин бар экен, кандай кылып бериш керек экен дегенде ошого бир басым кылыш керек да, көңүл буруш керек, өтө көңүл буруш керек да. Ал үчүн биз балдарды канча бир көп ирет басым кылабыз, окуусун, ушу өнүксүн депчи. Бирок эч качан ойлонбойбуз, баланын окуусуна дагы, баланын өнүгүүсүнө дагы, бала ийгиликтүү болуусуна дагы ушу туура тамактанууга көз каранды экенчи. Ошондо жанагы витаминдер, өздөрүнүн макро микроэлементтери ушу организмде өзүнүн пайдалуулугун жакшап келиш керек дагы, анан туура кетиш керек да. Айтсаңыз, эмне үчүн ушул түшкү тамактанууда салат сөзсүз болуш керек? Түшкү тамактанууда биринчи тамак бул салат болуш керек да. Ошондо 15-20 грамм бергенде баланын ашказанына түшкөндөн кийин жана өзүбүздүн сок деп коебуз, ашказандын согу, пищеварительный сок өзү көп өлчөмдө ушул жерден чыга баштайт да. Анан ошондо организм даяр болот да, эми биринчи тамакты, экинчи тамакты кабыл алууга даяр болот. Ошон үчүн бул тамак менен салаттардын сиңимдүүлүгү дагы баягы чийки болгондуктан организмге жакшы кетет, витаминдери жана макроэлементтер жакшы кеткенден кийин анан биринчи тамакты наны менен, анан экинчи тамакты кабыл алганга организм уже даяр болот да. Айта кетсек, бул жасмыкка биз аябай токтоло кетишибиз керек. Жасмык, ошол эле буурчак, ошол эле маш бизде растительный белок деп эсептелинет да. Эгерде биз жасмыктан сорпо жасагандай болсок, буга эт кошулбайт. Ал үчүн эгерде эт кошуп койсок, анда оор болуп калат да. Бул өзү растительный белок да. Жасмык бар жерге эт кошулбаш керек да. Жасмыкка, ошондой эле буурчакка, анан машка. Ушу 3 түрдүү дан өсүмдүктөрүнө биз эт кошпойбуз да. Бул өзү эле растительный белокту өзү килокалорияны кармап берет болчу. Перловканы дагы бул баланын өсүп өнүгүүсүнө аябай өбөлгө түзөт да. Бул өзү тогундуу да келет. Анан балдардын энергиясын канча короткондо, бул ошо кайра өзүн, ошо энергия канча коротсо, ошончону кайра дагы перловкага кайра дагы бере алат да. Бул жерде бизде грек жаңгагы бар, грецкий орех деп коебуз. Грецкий орехти биз салатка кошуп беребиз. Балдардын рационуна салатка кошобуз да. Ошо биздики жанагы келечек аш тизмекти түзгөндө бир күнүндө эгерде биз төө бурчакты кошсок, экинчи күндө грек жаңгагын кошобуз. Үчүнчү күнүндө ошол эле мейиз, изюмдардан кошуп коебуз. Салаттарга өрүктөрдөн да кошуп коебуз да. Салатты баягы
жалгыз эле жер жемиш эмес, ушул камтыган өзүнүн пайдалуулугу бар. Бул мээнин да пайдалуулугуна, өзүнүн майы менен мээнин пайдалуулугуна да кетет, мээнин иштешинин пайдалуулугуна да кетет да. Ошон үчүн биз грек жаңгагын салатка кошуп беребиз да. Рахмат. Мына бүгүн биз балдардын туура тамактануусу жана ошондой эле кайсыл азыктарда эмне витаминдер камтылган, ушул туурасында кенен маалымат бергениңизге сизге ыраазычылык билдирели. Ал эми ардактуу теле көрүүчүлөр, бул көрсөтүү сиздер үчүн дагы пайдалуу болду деген ишеничтебиз. Балдарыбыздын тамактануусу алардын акыл эсинин өнүгүшүнө жакшы өбөлгө түзөт экен. Кайрадан кийинки көрсөтүүгө чейин аманчылыкта жолукканчакты сак саламатта туруңуздар.